Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле 16 жаштагы Джессика аттуу австралиялык кыз менен таанышабыз. Ал өзүнүн кичинекей яхтасы менен жер шарын толугу менен айланып чыгууну көздөп жаткан. Бул анын кичинекей кезинен берки кыялы болгондуктан, мен баары бир бул нерсени кылам деп көгөрүп жатып, акыры ата-энесин да көндүрүп, керек болсо бүтүндөй мамлекеттин жана коомчулуктун каршылыгына карабай эле жөнөгөнү жаткан болчу. Бул ишти аткарууда Джессиканын көптөн берки машыктыруучусу Бен жардам берип жаткан. Көрсө, Бен дагы качандыр бир кезде жер шарын өзү жалгыз айланып чыккан экен. Учурда Джессика жээктен бир канча алыстыкта жөн гана машыгып жаткан. Дал ушул түн бир маалында күтүлбөгөн окуя болуп, Джессиканын кичинекей кайыгы чоң жүк ташуучу кеме менен кагылыша баштайт. Ошондо Джессиканын кайыгынын бир топ жери талкаланып, аз эле жерден чөгүп кетейин деп, бирок бактыга жараша аман калат. Көрсө, Джессика баардыгын машыктыруучусу Бен айткандай кылбай, жакындаган кыймылдарды сезүүчү датчиктерди иштетпей коюптур. Ошону менен эле чектелбестен Джессика координаттардан да адашып кеткен болот. Сыягы Джессика кичинекей кезинен берки кыялданган максатына эми жетейин деп аз эле калгандыктан, өзүн бир аз кармай албай чоң толкундоолорго кабылып жаткан окшойт. Анткени эгер Джессиканын бул ою ишке аша турган болсо, ал тарыхтагы жер шарын толук жана жалгыз айланып чыккан эң жаш кыз болуп калмак. Джессиканын мындай кыялы жана демилгеси өлкөдөгүлөрдүн баардыгынын кызыгуусун жаратып, ага яхта сатып берип жана да башка каржылык жактан колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр табылган болчу. Бирок Джессиканын машыгуусундагы ушундай мүчүлүштүктөрдү көрүшкөн соң, ошол демөөрчүлөр дароо эле баш тартып, Джессика жер шарын айланып чыга албайт деген чечимге келишет. Өтө чоң эмес конференцияда сүйлөгөн Джессика дагы ката кетирип алганын айтып, бирок эми бул нерсени кайталабай тургандыгын айтат. Ошентсе да Джессиканын тагдырына же бактысына жарашабы айтор. Демөөрчүлөр табылып, анын яхтасын жасап беришип, башка нерселерди да даярдаган соң Джессика дээрлик кандай гана кыйынчылык болбосун жер шарын айланып чыгууга, тарыхтагы жерди айланып чыккан эң жаш кыз болуп аталып калууга, кичинекей кезинен берки кыялын токтоосуз аткарууга дапдаяр болуп калды. Ошентип бүткүл өлкө аңдып турган саякат старт алып, старт официалдуу түрдө 2009-жылдын 18-октябрында күндүзгү саат 4-төн 3 мүнөт өткөн мезгилде Сидней шаарынын кайсы бир чекитинен башталат. Джессика кандай гана окуя же кыйноо болбосун максатына карай талпынып, үй бүлөсү, атасы, апасы жана бир туугандарынын биз сага ишенебиз деген колдоосу эле алга жетелеп турду. Машыктыруучусу Бен болсо Джессика жер шарын айланып келгенге чейин Джессиканын ата-энесинин үйүндө жашап турмакчы болот. Анткени ал ар дайым багыттарды, координаттарды тууралап берип, өзгөлтүксүз Джессика менен байланышта болуп турушу керек эле. Баягы конференцияда коомчулук Джессиканын апасына "Силер жапжаш баланы өтө кооптуу нерсеге жөнөтүп жатасыңар. 16 жаштагы кыз дээрлик өлүм менен ойношуп жатат" деп айтышканда, апасы тескерисинче кызына ишенип, кызын колдоп, "Мен Джессиканын кыялдарына, максаттарына карай бараткан жолдо тоскоол боло албайм" деп айткан. Ошентип Джессиканын үй бүлөсү жана Бен спутник аркылуу ар дайым байланышта болуп турушту. Джессиканын багытын айта турган болсок, ал Сидней шаарынан түндүк чыгышты көздөй жол жүрүп, кай бир жерден экваторду кесип өтүп, андан соң кайра түштүктү көздөй Америка континентине, Чилинин жээктерине жетип бармак. Ал жерде айланып өткөн соң Атлантика океаны аркылуу жүрүп, түштүк Африканын тумшугунан өткөн соң Индия океанына келип калмак. Андан ары туура эле координаттар боюнча жүрө бере турган болсо, кайрадан Австралиянын түштүк тумшугуна кайтып келип айланып өтүп, акыры кайра Сидней шаарына келип жыйынтыктамак. Ошентип Джессиканын саякаттап баштаганына 12 күн болуп, көк мелжиген океандан Джессика киттерди көрө баштады. Албетте азырынча баардыгы кызыктуу жана сонун өтүп, экватор сызыгын кесип өтүп, андан ары жөнөгөн Джессика кызарып баткан күндүн өтө сонун көрүнүшүнө да күбө болот. Бирок албетте саякат ушундай эле жеңил өтө бере турган болсо, анда дүйнөдөгү баардык эле адамдар жер шарын айланып чыкса керек эле. Алдыда каардуу күндөр башталып, күчтүү толкундарды ээрчиткен бороон чапкындар да жетип келди. Джессика яхтанын ылдамдыгын азайтуу үчүн якарды таштап, парусту жыйнап, яхтанын ичине киргенге жетишпей жатты. Тоодой болгон толкундар кичинекей яхтаны жөн эле жутуп кетчүдөй сезилип, Джессика яхтадан кулабаганга аракет кылып жатып, эптеп ичине кирип бекинет. Ошентип ал алгачкы бороон чапкындуу толкундарды жеңип, андан кийинки кыйынчылыктарга да каршы туруп, өз үйүнөн бир топ эле алыстап кетти. Арадан 72 күн өтүп, Джессика дагы деле өз күчү менен жүрүшүн улантып, анын тартып жөнөткөн видеолорун сиңдиси коомчулукка жарыялап жатты. Арадан дагы бир канча күндөр өтүп, Джессика түштүк Америка континентин айланып өтүп, океанынын дээрлик борбордук бөлүгүнө келип калган кезде, шамалсыз күндөр дагы башталат.
Айлана мелмилдеп тынчтыкка бөлөнүп бир дагы шамал болбой. Джессиканын яхтасын алга сүрөгөн парустары бошоп калат. Ошондо күн артынан күн өтсө дагы такыр шамал болбой. Джессика укмуштуудай тынчтыкка оролуп, Джессика үчүн дээрлик убакыт токтоп калгандай болду. Анткени ал шамалда парусту башкарып тиричилигин өткөрүп жүрүп убакыт өтө берчү. Азыр болсо чыныгы жалгыздыкты сезгендей болуп, эмне кылаарын билбей таптакыр башкача абалга түшүп баратат. Ал керек болсо бир канча күн үй бүлөсүнө жана Бенге дагы байланышка чыкпай койду. Өзүн өтө жаман сезип, кыйналып бакыргысы келип, ага кайра чалып жаткан Бен менен да урушуп кетет. Бирок бир күнү ага сиңдиси жөнөткөн видеону көрсө Джессиканын аман эсен жер шаарын айланып кайтып келип, өз кыялына жетсин деп тилегендер өтө эле көп экен. Алар ар дайым жаңылыктарды тыңшап, Джессикадан кабар алып турушат. Жана да Джессикага дем күч берип, жакшы сөздөрүн айткан адамдар да көп болгон. Ошол видеолорду көрүп кайра чири алган Джессика: "Мен баштаган ишимди аягына чыгарам. Эч качан максатыман баш тартпашым керек" деп өзүн жыйнай баштайт. Акыры сабырдын түбү сары алтын дегендей. Күндөрдүн биринде Джессиканын яхтасы шамалдын багытына айланат. Андан ары шамал багыты менен зуулдап жөнөгөн Джессика. Ошентип дагы канчалаган күндөр өтүп, Джессика дагы бир канча жолу бороон чапкындар менен алышты. Акыры ал жолдун дээрлик көпчүлүгүн басып өтүп, кайрадан Австралиянын түштүк тумшугуна жетейин деп калган мезгилде кайрадан өтө бир чоң бороон чапкындын келе жаткандыгы байкалат. Буга чейинки бороон чапкындардан улам эле Джессиканын яхтасы бир аздан алсызданып отуруп, яхтанын ичинде кээ бир жерлеринде жаракалар кете баштаган болчу. Анда Бен Джессикага "Сенин өмүрүң коркунучта" деп айтып, "Эгер сен азыр түштүк тумшукка багыт алып жээкке чыгып кетпесең, азыркы келе жаткан бороон чапкын толкундар чындыгында өтө күчтүү экен. Анын үстүнө сенин жаракка кеткен яхтаң туруштук бере албай калышы мүмкүн. Сен ансыз да өзүңдүн көп жөнтөмүңдү көрсөттүң. Эми мени угуп жөн эле жээкке чыга бер. Өз өмүрүңдү тобокелге салба" деп жакшы эскертет. Журналисттер болсо Джессиканын үйүндө тынымсыз чогулушуп, Джессика эми эмне болот, ал кандай кадамдарга барат деп тынымсыз сурап жатышты. Ал эми Джессика болсо бир топко чейин ойлонуп, ушунча жолду басып келип аягында кыялыма максатыма жетпей каламбы деп ойлонуп отуруп Бенге чалып акыркы чечимин айтат. Ал Бен айткандай кылып яхтаны жайлатып жээкке чыкпаймын деп. Тескерисинче мен шамалдын багытын кармап ылдамдыгымды күчөтөм. Канчалык ылдамдап алдыга кетсем, ошончолук толкунду эрте басып өтөм деп айтат. Албетте Бен үчүн Джессиканын ою таптакыр эле акылга сыйгыс болчу. Бул мезгилде Джессика дээрлик 198-күндү башынан кечирип, максатына кыялына карай дагы эле өзүнүн күчтүү дымагын көрсөтүп, чоң тобокелге барып каардуу бороонду көздөй бет алат. Бороон чапкын башталары менен Джессика парусун жыйнап, яхтанын ичине кирип коопсуздук курун тагынат. Бир канча коркунучтуу толкундан кийин өтө бир чоң эбегейсиз толкун келип, кайык ал толкунду ашып өтүүгө такыр эле мүмкүн эмес болуп калды. Джессиканын кайыгы аңтарылып, толкун менен кошо суу астына чөгүп, ошондон тарта Джессика менен байланыш үзүлдү. Яхтада орнотулган датчиктердин көрсөткүчүнө караганда, яхта чөгүп 5 метр тереңдикте турганы көрсөтүлөт. Албетте үй бүлөсү өтө кабатырланып, эмне кылаарын билишпей унчукпастан эле туруп калышты. Бир канча мүнөттөн кийин гана суу үстүнө Джессиканын яхтасы атып чыкканын көрөбүз. Көрсө яхтанын жаракасы бар болсо да туруштук берип ичине суу кирбептир. Байланыш кайрадан түзөлүп, бардыгы тең абдан сүйүнүшөт. Джессика дагы сыртка чыгып тынчтанып калган суу үстүн көрүп, кыялына жеткендей болуп сүйүнүп турду. Ошентип 209-күн дегенде Джессика баягы Сидней шаарындагы сапар алып кеткен жерине келет. Бул мезгил 2010-жылдын 15-майы саат 3-төн 33 мүнөт өткөн учур эле. Жээкке жеткен Джессиканы үй бүлөсү тосуп алышып, алар менен кошо чогулган элдер дагы кубанычка батышат. Тасманын аягында ошол Джессиканын чыныгы жашоодогу кадрлары көрсөтүлөт. Анын жолунда бир канчалаган бороон чапкындар толкундар тосуп чыгып, толкундардын эң бийиги 20 метрге жеткени айтылат. Өз өмүрү үчүн ушундай чоң тобокелге барса дагы, Джессика жаштайынан кыялданган максатын ишке ашырып, кыйынчылыктарды жеңип ушундайча өзүнүн тарыхын жаратты. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.